Саруу айыл аймагындагы санаторий айылында таза суунун жоктугу 30 жылдан ашык убакыттан бери чоң көйгөй болуп келген. Эми суу чыгарылып, бул айылдагы 100 түтүн эл таза суу менен камсыз болуу алдында турат. Мен жашаган жылдан баштап ушул жерде бир да суу чыккан эмес. Жалаң эле сууну санаториянын эсебинен өзүбүз акчасын төлөп сатып ичип аттык. Анан акыркы күндөрү такыр суу чыкпай калган. Эми аябай сүйүнүп атабыз. Буюрса мына суубуз келди. Суу ташып ичишчү, суу кирген эмес. Ушул санаторияны азыр бурабайт этип жерди эки жеринен проекти боюнча ошол 100 метр эки жеринен. Ошондо ушу санаторияга жалпы сметалык баасы 40 миллион сомго келди. Андан тышкары ошол жуку суусу бар бизде. Ошол жерге азыр 5 айылды сугат суу менен камсызданганга бизге суу сактагыч салынганы туруп атат. Андан тышкары ушул айылыбызга 5 кез курууга договорун түзүп бердик. Ушу жакында ушу капсуласы салынып башталат. Ошондой эле айыл аймактагы Саруу Жуку кирпичный унаа жолуна улай дагы 2,5 чакырым жол салынууда. Буга чейин жолдун 4 километрине асфальт төшөлгөн. Учурда көпүрөлөр алмаштырылып, баштапкы катмарын тегиздөө иштери жүрүп жатат. Мурда бул жолдун абалы эми өтө эле оор болчу. Биякта эми каттоо деле ушул элге кыйын болчу жол. Бул Союз учурунда салынган жол болчу. 30 канчанчы жылдар салыныптыр. Мына быйыл Кудайым буйрса ушу мамлекеттин каржылоосу боюнча ушакка бизге карап берди. Кудайым буйрса ушул бүтсө 2,5 километр бияка да кошулуп атат. Социалдык маанидеги маселелердин чечилиши менен катар айыл аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында сейил бактар оңдолуп, туристтик борбор, кичи футбол аянтчасы курулуп, элге кызмат кылууга даяр. Мындан тышкары бакчага бара турган балдардын саны көп болгондуктан кошумча 100 балага ылайыкталган бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Мындай алгылыктуу аракетке айыл эли да ыраазы. Көп жылдан бери ушул оюбузда келаткан ушул айыл ичиндеги социалдык жактагы өзгөрүүлөр абдан чоң элге түрткү берип, мамлекеттин өсүшүнө, элдин ошол тилегине, ошол жакка оошуна аябай салым кошуп түрткү берип атканына мен ыраазымын. Саруу айыл аймагында жалпы 3000ге чукул түтүн эл жашайт. Айылды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, элдин турмушун жакшыртуу багытында алдыда бир катар долбоорлор ишке ашаары күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.